Бүгүн 27 март бүткүл дүйнөлүк театр күнү. 80 жылдык тарыхты камтыган Курчак театрынын кыргыз маданиятына кошкон салымы чоң. Биз азыр Муса Жаңгазиев атындагы Курчак театрынын алдында турабыз. Бул театрда жалпысынан канча адам эмгектенет жана жаш бөбөктөрдүн маанайын көтөргөн канча актер бар. Жалпысынан бул театрдын тарыхы тууралуу алдыда кененирээк айтып берели, биз менен чогулуңуздар. Муса Жаңгазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Курчак театрынын имараты 1991 жылы курулуп ишке берилген. Ошол күндөн тарта мамлекеттин мыкты кызматкерлеринен баштап эл артисттерине чейин эмгек кылып, бүтүндөй өмүрүн дал ушул театрга арнаган инсандар иштеп келет. Жалпысынан 60 адамдан турган эмгек жамааты орус жана кыргыз тилиндеги спектакльдерди даярдап, бөбөктөрдүн маанайын көтөрүп, дүйнө таанымынын кеңейишине көмөкчү болуп келишет. Бул театрдын тарыхы абдан чоң. Театр ушул өткөн өзүнүн тарыхында 3-4 жолу гран-при алган. Москвада дала жолу сахнада улар спектакль көрсөтүшкөн. Дүйнөнүн көп жерлерине барып келди. Ошентип ал кезде биздин алдыңкы театрлардын бири болчу. Өтмө Кызыл Туу биз алганбыз. Союз боюнча 2-нчи орунда соцсоревнование деп койчу, бардык показатель боюнча алдыңкылардан болчубуз биздин театр. Театрдын оту менен кирип, гүлү менен чыккан Иличбек Касымбеков Курчак театрынын кыргыз группасынын режиссеру. Театр дүйнөсүндө 34 жылдан бери эмгектенип келет. Быйыл ушу сентябрда өткөрөлү деп турабыз. Баягы ошого карата мына азыр атайын Россиядан режиссер чакырып, жаңы оюндарды коюп атабыз ошо фестивалга карата дагы. Андан сырткары өзүбүз дагы ошо бизде баягы 2 группа бар, орус-кыргыз группасы. Кыргыз группасы бул ушул оюн бүткөндөн кийин баштайбыз. Жаңы оюнга отурабыз анда дагы. Бардык театр школсторуна, театрда иштеген бардык жамааттарга мен ушу театр күнү менен куттуктайм. Бардыгына чыгармачылык ийгилик каалайм. Курчак театрында эмгектенүү, жаш балдар менен иштөө, алардын дүйнөсүн таануу өзгөчө рахат деген актер Эрлан Тыналиев 9 жылдан бери бөбөктөрдүн маанайын көтөргөн спектакльдерде роль жаратып, өз ишин чындап сүйүп жасаарын айтат. Курчак театрда иштеш өзү баягы кызыктуу, жакшы нерсе да. Анткени кичинекей балдар менен, садиктер менен, школдор менен иштешебиз, ошон үчүн баягы балдардын жашоосуна аралашып, сүңгүп киргенден кийин кызыктуу болуп калды, ошон үчүн биякта эмгектенип келатабыз. Ошо бүгүнкү кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктайбыз кесиптештерди. Иштерине ийгилик, ушундай жалпы кыргыз элине, жалпы жакшы баягы спектакльдерди, жакшы өнөрлөрүн тартуулап жүрө берсин. Рахмат сиздерге. Кыргызстанда Курчак театры 1939 жылы түптөлүп, 2001 жылга чейин Республикалык Курчак театры аталып келген. Бул театрга 2001 жылы 30 майда Муса Жаңгазиев атындагы Кыргыз мамлекеттик Курчак театры намы берилген. 1981 жылдан 2007 жылга чейин эң узак убакытка Алиев Кубан Алиевич 26 жыл директор болгон. Кесиптештеринин айтуусунда Кубан Алиевич иштеп турган кезде Курчак театры эң жогорку сыйлыктарга татып, чет өлкөлөргө байма-бай каттап турушкан. У нас, например, ходят слухи, что у вас едят зайцев. Ах, бедненький зайка, выходи, да выходи, не бойся, мы тебя есть не будем, выходи. Ой. Театр дүйнөсүнө бүтүндөй өмүрүн арнап, андан тапкан аз өлчөмдөгү айлык маянага карабай, көрүүчүлөрдүн кол чабуусунан эргүү алган маданият өкүлдөрүнүн талантына таазим. Бардык театр кызматкерлерин бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Элнура Калыкова, Арген Салбаров, НТС. Не могли бы превратиться в кого-нибудь поменьше? Кого? В муху? В мышь! Мышь, так, мышь!